Бүгүн 12 декабрь күнгө ишенби ушул сааттарга алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бишкекте улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү белгиленип, Кылым карытар бир күн спектакли көрсөтүлдү. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзамдын легитимдүүлүгү суроо жаратууда. Финполдун мурдагы башчысы Бакир Таировдун жана президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаевдин камакка алынышы. Кезек кимде? Америка Кошмо Штаттары жакынкы сааттарда коронавируска каршы эмдөөлөрдү баштайт. Белгилүү орус театр жана кино актёру Валентин Гафт 85 жашында каза тапты. Мына ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда тааныштырабыз. Бишкекте улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү белгиленди. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин уюштуруусу менен жазуучунун Бишкектеги эстелигине гүл чамбарлар коюлду. Ал эми Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында Назым Мендибайыровдун режиссерлугунда Кылым карытар бир күн спектакли коюлуп, элге көрсөтүлдү. Спектакль көргөнү өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиков жана Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков баштаган топ барышты. Бул спектакльди сиздер Супер ТВ YouTube каналы аркылуу да көрө аласыздар. Президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул мыйзамдын легитимдүүлүгү суроо жаратууда. Жогорку кеңештин депутаттары мамлекеттик башкаруу формасын тандоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун 10 декабрь күнү дароо 2 жана 3 окууда кабыл алган. Эртеси жогорку кеңештин төрагасы жана президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов аталган референдумду 10 январда президенттик шайлоого кошо өткөрүү боюнча мыйзамга кол койду. Аталган мыйзамды жогорку кеңеш 9 декабрь күнү биринчи кароодон өткөргөн эле. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев референдум боюнча мыйзамдын 12 беренесинин 3-пунктунда көрсөтүлгөн. Конституцияга өзгөртүү киргизүүчү референдум депутаттардын 3-2 добушу менен кабыл алынат, дейт. Бүгүнкү жарыяланып деп турган референдумду кантип атабасын? Ал Конституцияга өзгөртүү киргизе турган референдум. Тигил чечим кабыл алынса, мунусу кабыл алынса дагы Конституцияга өзгөртүү киргизиш керек. Ошондуктан биз айтып атабыз. 80 депутат кол коюп киргизиш керек эле. 80 депутат бир айдан кийин 3 окуудан 3 окуусу дагы бир ай болот. Ар бир окуунун ортосу 10 күндөн кабыл алып, 2 айдын ичинде бул кабыл алыныш керек. Жок, бир гана депутат Акылбек Жапаров деген демилгелеп чыгып, мыйзамды бузушуп, кече биринчи окуудан кабыл алды. Парламент аталган мыйзам долбоорун 2 күндө 3 окуудан өткөрүп койду. Мыйзамга ылайык ар бир окуунун ортосу 10 күн болушу шарт болчу. Мындан улам бул референдумдун мындай жол менен дайындалышы келечекте легитимдүүлүк суроосун жаратат деген саясатчылар көп болууда. УКМК Жээнбековдук бийликтин бир партиясынын каржыланышы боюнча иликтөө жүргүзүүдө. Ал партия үчүн мамлекеттик ишканалардан ири суммада акча каражатын алган деген шек менен 2 үлкөн чиновник камакка алынды. Алгач үстүбүздөгү жылдын 24 ноябрында президенттин жогорку кеңештеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев камакка алынган эле. Ал мамлекеттик ишкананын жетекчисин кызматтан кетесиң деген коркутуу менен 7 миллион сом алып, 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо партиялардын бирине короткон деп маалымат таратылган. Дыйканбаевке карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иши козголгон. УКМК партиянын атын ачык атабаса да, коомчулук ал кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун биримдик партиясы тууралуу сөз болуп атат деп божомолдогон. Ушундай эле шектин негизинде 10 декабрь күнү экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынын мурдагы жетекчиси Бакир Таиров да камакка алынды. УКМК Бакир Таиров мамлекеттик мекемелердин биринин жетекчисинен ири өлчөмдө акча каражатын алганын аныктады. Финполициянын мурдагы жетекчиси ири сумманы берүүгө бир мекеменин жетекчисин мажбурлаган. Акча 2020-жылдын октябрь айында өткөн парламенттик шайлоонун алдында партиялардын бирин каржылоо үчүн алынган деп маалымат таратууда. Кезек Сооронбай Жээнбековдун кудасы менен инисиндеби деп суроо салгандар көп.
Америка Кошмо Штаттары жакынкы сааттарда коронавируска каршы эмдөөлөрдү баштайт. Бул тууралуу учурдагы АКШ президенти Дональд Трамп өзүнүн Твиттердеги аккаунтунда видео кайрылуу аркылуу жарыялады. Биринчи эмдөө 24 саатка жетпей жасалат, дейт Трамп мырза. Маалыматтар боюнча америкалык Pfizer компаниясы BioNTech немис компаниясы менен биргеликте иштеп чыккан коронавируска каршы вакцина АКШнын тамак-аш жана медикаменттердин сапаты боюнча башкармалыгы тарабынан колдоо таап каттоого алынды. Президент Трамп бул ишти медициналык керемет деп атады. АКШ 9 айдын ичинде коронавируска каршы залалсыз жана эффективдүү вакцина иштеп чыгалды. Бул тарыхтагы улуу илимий жетишкендиктердин бири, дейт ал. Белгилүү советтик театр жана кино актёру Валентин Гафт 85 жашында каза тапты. Бул тууралуу ТАСС агенттиги актёрдун жубайы актриса Ольга Остроумовага шилтөө берүү менен жазып чыкты. Валентин Гафт современник, Москва драмалык театры өңдүү маданий очоктордо өмүр бою эмгектенип келген. Аны кыргыз көрүүчүсү атактуу Жаздын 17 көз ирмеми өңдүү кинокартиналардан улам жакшы тааныйт. Сиздер бул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар, кечиңиздер көңүлдүү улансын.